Жай келип күн ысыганда эле сууга түшүп кетиптир. Суудан жансыз дене табылды деген жаңылыктар дагы көбөйө баштайт. Анын негизги себептеринин бири туш келди көлмөлөрдү пляжга айландырып алган жаш балдар жана ата-энелер. Жай мезгилинин келиши менен көпчүлүк адамдар ысык көлгө барып эс алып келишет. Бирок кээ бирөөнүн мүмкүнчүлүгү жок болгондугуна байланыштуу мына ушул сыяктуу көлмөлөргө келип түшөт. Бул көлмөлөргө келип түшкөн жаман эмес. Бирок эң башкысы буга окшогон көлмөлөрдө коопсуздук эрежелери каралган эмес. Эгер деле кырсык болуп кетип, жаш балдар чөгө турган болсо, аларды куткарып калуу мүмкүнчүлүгү жокко эсе. Бул Военно-Антоновка айылындагы көлмө. Жергиликтүү бийлик тургундардын коопсуздугу үчүн көлмөнү тосуп, же чөгүп жаткандарды куткаруу үчүн атайын куралдарды коюп даярдык көргөн эмес. Биз аймактын айыл өкмөтүнөн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабыз деген гана жоопту ала алдык. Мындай бир көп случайлар болгон. Өлүмдөр болот, жыл сайын болуп турат. Түтүп былтыр болгон жок, анан эми бул жер чындыгында сайыз учунда курулган эме экен, бул лыжак сугарууга курулган да. Анан ошон үчүн көлмө болуп калган. Анан ошол көлмө биздин баланс койтуп, ал жерде арендага коебуз. Эми ал жерде жанагы жасылып турат, мындай кварталдардын баарын айтып түшпө депчи. Эми түшүп атканда адамдар экенбиз да, өзү көрүп атпайсың, түшкөнгө болбойт деп төп атсаң, түшүп атат жанында эле. Ошо жазуунун жанында эле. Анан адамдар экен түшөт, эми жаш балдар десең, чоң эле бизге окшогон адамдар түшүп атышат. Кээ бирөө баягы эс алып туруп, бирден ичип коюп барып атышат. Ошондой болуп атпайбы? Кварталда айт, анан ошол жерди биз арендага бергенбиз, Тарасов деген. Ал өзү түшүндүрмө иштерин жүргүзөт. Адамдар экен, бул жерде азыр Антоновкада жашоочулар көп азыр. Официально где-то 20 миңдей адам болсо, андан да ашык 45-тей дене бар. Адамдар ысык кетсе эле ушул көл тибип өздөрү деле угуп атышат. Биз түшүндүрүп эле бу жерден депутаттарыбыз келгенде квартирага келип баары түшүндүрүп атабыз. Өтө эле опасный да ал жер. Адам коркуп экен. Түшмөкчүсүндөй кечип барганга коркунучтур, ал өзү түбү ушундай алып кетишин экен да. Ошондой. Ал көйгөй бар. Анан эми адамдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бишкек шаарында мына ушуга окшогон көлмөлөр, каналдар абдан эле көп. Алардын баарын көзөмөлдөгөнгө бийликтин алы келбейт. Андыктан күн ысыган убакта айрыкча ата-энелер балдарынын коопсуздугун ойлоп, аларды көзөмөлдөп турганы оң. Анткени кырсык Кашкабактын ортосунда дегендей, кээ бир көлмөлөр абдан терең болуп, чөгүп кетүү коркунучун жаратса, айрым каналдарда айнек, темирдин, бетондун калдыктары сайылып калуу коркунучу бар. Андыктан баардык көрүүчүлөргө эскертүү: сууга түшүүгө уруксаат болгон жерге гана түшүңүздөр. Кичинекей балдарды кароосуз калтырбаңыздар. Жана терең сууга түшүп жатканда балоон менен гана түшүңүздөр. Сууга түшөт анан. Ирделемес бекен, нормально. Бар да.